Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Мен бул подкастымды Эвересттеги боктор жана Эвересттеги өлүктөр жөнүндө айтып бермекчимин. Эмне түрткү болду дебейсиздерби? Бир социалдык тармактарда кечэтен бери азыр дагы жүрөт да бир эки киши, бирөө мындай толугураак киши экен, бирөө болсо кайрасынан мындай арык жигит экен, туруп алып мен менен акылдуу болгула деп анан Эвересттен бир акылдуу нерсени айтып атат да. Анан айтып атат: Эверестте ар бир альпинист өзүнүн калдыктарын, боктордун калдыктары деп айтайын, калдыктарын пакетке салып алып кетет. Себеп дегенде, эми укмуштун баарын айтып атат. Себеп дегенде ал жерге канча деген калдыктар бар, анан ал калдыктар күн тийгенде эрийт, анан эригенде мындай демеле ошо калдыктан болгон суу болот деп анан видеосун чыгарып, роликтерин чыгарып коюп турат. Анан мага жазылгыла, мен менен акылдуу болгула деп коюп турду. Анан ошол экени мага жазып атышат, жөнөтүп атышат, чын элеби дейт. Керек болсо мен WhatsApp'ыма дагы жакындарым дагы жазып, ушундайбы деп ошол эркин сурап калышты да. Эми туугандар, эми бул жерде кайсы бир деңгээлде кичинекей эле чындыгы бар, бирок жалпысынан бул жабыртып көбүртүп кылып койгон нерсе да. Эверестте эч ким пакети менен көтөрүп алып альпинисттер жүрбөйт. Ал жерде ошондуктан жанагы чоң тур операторлор бар. Алар альпинисттердин чыгуусун уюштурат да, ошол жерде палаткаларды кылат. Биринчи жатак, экинчи жатак, үчүнчү жатак, төртүнчү жатак, негизги жатак деп кылат. Ал жерде дааратканалар бар. Дааратканада мындай чоң бочкаларды коюп туруп, анан ошол эки жерге жана силер азыр таштандылар таштаганда тиги целлофановый пакет кылып коюп атпайсыңарбы? Ал жерде дагы ошондой целлофандан пакетти кылып, үстүн жаап, анан ошол экиге даарат барышат. Чынында эле мурда ал туристтик компанияларда эч кандай талап жок эле, бирок ошол эки бара баягы бизде ошо тобубузду сактайлык, ошол тобубуз акча берип атат, таштанды таштабайлык, ошондой эле калдыктарыбызды дагы алып кетелик деп, анан калдыгын чогултуп, анан ылдый алып кетишет. Алчу. Бирок муну туристтик компаниялар чоң пакеттер менен ошо вертолетторуна салып алып кетишет да. Эч ким альпинисттер пакет көтөрүп алып жүрбөйт. Ал калп эле болбогон нерсе. Эми жолдон айрым учурларда дааратканага барганга туура келет, айрым учурда. Бирок мен мындай деп айтайынчы, альпинисттер көп учурда ошол эки атайын жасалган гана дааратканаларга барат. Мындай бир экстренный гана абалдарда гана мындай ал жака барбаса, себеп дегенде ал жерде бара турганга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан альпинисттер көп учурда ошол өзүнүн дааратка бара турган организмдеги болуп аткан убакыттарын өзү башкарат, регулировка кылып. Керек болсо дары ичкенге аракет кылат. Көпкө дааратканага барбаганга. Себеп дегенде мындай да, дааратканага бара турган мүмкүнчүлүк жок. Дааратканага баруу өтө кыйын, себеп дегенде суук, шамал, анан мындай тикте кетип баратканда бир жаар жок, аркаңда альпинисттер, алдыңда альпинисттер, кантип дааратканага барасың? Мисалы, чоң анан кичине даараткана деп бөлүп коелучу. Заара кылганго мейлем заара кыла бересиң. Бирок чоңураак кылып бара турган болсо, ошондой абалда кантип барасың? Ошон үчүн мисалы, мен бир мисал келтирейин. Эвересттин 4-чү жатагынан чокуга чыгып кайра келгени жалпы эсеп, орто эсеп бир альпинистке бир 20-25 саат кетет. 1 сутка кетет да. Ошол эки учурда бул 1 сутка ал жерде отура турган жер жок. Ошон үчүн альпинист өзүн ошо организм регулировать этип, ошол 20-24-25 саат өйдө жака барып түшүп келгенге чейин дааратканага барбаганга аракет кылат. 99% альпинист барбай кайра келишет. Ошо кыйналса дагы атайын дарылар бар, ошол эки организмде процессти жайлаткан. Ошолорду ичип, же болбосо тамакты аз ичип, жана суюктук, бир желелерди жеп, ошондой ыкмалар менен барат. Анан тоонун баары эле ошол эки калдыктар, анан күн тийсе сасып кетет, анан тигин болбогон эле былжыраган кеп. Эме да бар, Американын Аляскасында Денали деген чоң тоо бар, ошол эки бизде Кыргызстандан Кадыр Сайдылкан агабыз барып келген. Ошол киши айтканда, мен барган эмесмин, бирок интернеттен да көргөм, барган да эмесмин, бирок ошол киши айтканда, Деналиде чынында эле ошондой атайын ар бир альпинистке
баштык берет экен атайын целлофандан. Ошол жерге барып анан ала келет экенсиң деп. Ал жерде эчтеке сасыбайт, себептен аябай суук. Ошон үчүн алып келет экен ошол учурлар. Бирок жана мен айткандай, баары бир альпинист көп учурда 98-99% учурда ошол эки жатактарга атайын уюшулган дааратканаларга барганга аракет кылат. Бул чындык бул. Экинчиси көп жанагы тоодогу өлүмдөр жөнүндө көп эле сурай бересиздер. Эмнеге алып келбейт, эмнеге албайт депчи. Алып келбеген себеби мындай жөнөкөй эле. Негизи жанагы тик учактар, ошо куткаруу иштерин жүргүзгөн тик учактар эң жакшы, эң кыйындар. Эгер ошо жакшы пилоттор тик учак, вертолет 6800 метрге гана бийиктикке чейин учуп бара алат. Андан ары учуп бара албайт. Андан ары учуп чыга албайт да. Ошо 6800кө дагы учуп барганда бүт жана отургучтарын алып барып бош вертолет кылып калтылдап атып, шамалдан мындай ары бери жана кинодогудай болуп атып, анан ошо 6800дө ооруп калган же болбосо башы колу сынып калган, чалажан болуп жаткан альпинистти жанагы страховка деген бар да, ошо страховканын негизинде ошо эки жүктөп вертолетко салып туруп, мындай октой ылдый түшүп, кулап бараткандай болуп түшүп, анан жеткирет да. Куткаруу операциясы 6800 метрге. Андан өйдө адамды эми 8000ге чейин кандайдыр бир ошол жердеги шерптер, ошол жердеги альпинисттер сүйрөп антип минтип 6800гө түшүшү мүмкүн жанагы учак келе турган жерге. Бирок андан ары сен бирөөгө карамактуусу, сен өз жаның менен күрөшүп, бир бутуң менен бир бутуңду эптеп жылдырып келатканда эч кимге жардам бере албайсың. Ошондуктан ошон үчүн жанагы өлүм аймагы деп коет да, 8000ден кеткенден кийин сен өзүң менен эле өзүң каласың. Жаныңдагы бир тууганың, жакын досуң, шеригиң өлүп атса дагы альпинисттерде кеңешме мындай: сен таштап туруп кетишиң керек, себептен сен дагы өлөсүң да. Ошон үчүн ал жака баратканда ар бир альпинист мен өлүп калуу ыктымалым бар, эч ким жардам бере албайт деп айтат. Эми аларды алып келиш үчүн алып келүү чынында эле мүмкүн. Жанагы шерптерди жалдап, атайын альпинисттерди жалдап 5-6 киши барып бир өлүктү ошо 8000ден же жокусунан тартып чүрүп келиши мүмкүн. Бирок бул өтө кымбат баа да. 150, 200, 250 миң доллар кетет. Себептен баары баш керек, ошо өлүктү алып келүү ишин жүргүзүш керек да. Анан мисалы көпчүлүк, басымдуу көпчүлүгү 95% туугандары айтат: эми ага 150 миң, 200 миң, 250 миң долларды биз каяктан табабыз, эми ал альпинист ошо тоону жакшы көрчү эмеспи, ошол жерде кала берсин деп. Ошон үчүн ошол жерде тоңгон бойдон өлүктөр кала берет туугандар. Алып келгенге алып келет элек, бирок ал жерде мындай эптеп эле бутуңду көтөрүп басып жүргөндө сен бирөөнү ойломоктобусу өз каражаныңды эптеп сактап келесиң. Ошон үчүн көбүнчө басымдуу көпчүлүк өлүктөр ошол жерде кала берет туугандар. Ошондой кыска маалыматы. Баарыңыздарга ушундай жооп. Сак саламаттуу туруңуздар, рахмат.